Статистикага ылайык Кыргызстанда алдамчылык боюнча кылмыш иштери көп катталат. Андан кийинки орунда уурулук менен баңги заттарын сактоо жана сатуу боюнча кылмыштар турат. Соттордо бул кылмыштар жаздык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегияда каралат. Сот адилеттигин ишке ашыруу менен кылмышкерлерди жазалоодо судьялар менен катар эле алардын жардамчылары, катчылар жана кеңсе кызматкерлеринин дагы салымы чоң. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жаздык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын ишин камсыздоо бөлүмүндө жалпы 23 кызматкер иштейт. Биздин ишибиз бул ошол соттук коллегиянын иштерди даярдап берүү, кароо, bunun бардыгы тизмеге киргизүү, каттоо, секретарларыбыз процесстин ишин жүргүзүп берип, протоколун түзүп, мунун бардыгын жаздык процессуалдык кодексине ылайык иш алып барышат. Бөлүмдө жаштар басымдуулук кылат. Алардын ар бири өз ишине берилүү менен жоопкерчиликтүү мамиле жасашат. Арасында келечекте судьялык кесипти аркалап, сот адилеттигин жүзүгө ашырам дегендер дагы бар. Аталган бөлүмдүн жетекчиси Айбек Билибаев Жогорку сотто 2012 жылдан тартып эмгектенип келет. Ал эмгек жолун иш кагаздарын жүргүзүүчүдөн баштап, судьянын жардамчысы, улук консультант болуп, эми минтип бөлүм башчылыкка чейин жеткен. Ар бир иште талкпай эмгектенүү менен ийгиликке жетүүгө болот дейт ал. Эмгектенип эле өзүң аткарган ишиңе так карап, жоопкерчилик менен ишиң алып барсаң, бул ушундай бир кандайдыр бир карьерада жетишкендикке алып келет деп ишенем. Башка эми кыйынчылык деле жок. Кичине аракет кылыш керек. Аракет кылып эле иштесе эле болду. Ошондой эле жетишет. Өлкөдө сот укуктук реформасын ишке ашыруунун акагында бүгүнкү күндө соттордо аудио жана видео жазуу, соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасы жана иштерди автоматтык бөлүштүрүү системалары киргизилүүдө. Учурда Жогорку соттун жаздык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын ишин камсыздоо бөлүмүндө дагы аталган системалар ийгиликтүү иштеп жатат. Автоматикалык түрдө иштерди бөлүштүрүү системасы 2 жылдай болуп калды. Бул иштеп жатат. Бул азыр биздин жаздык иштер боюнча бөлүмдө жана жарандык иштер боюнча дагы биз билебиз, ошону колдонуп келатышат. Бул система канцеляриядан, ошо кеңседен иш келип түшкөндөн баштап, судьянын колуна жеткенге чейин мунун бардыгын компьютер өзү автоматикалык түрдө бөлүштүрүп берет. Бул жактан чоң бир салым болду. Ушу сот системасын өнүктүрүү боюнча жана жарандардын ишенимин көтөрүлүп жогорулатканга. Ишти автоматтык бөлүштүрүү системасы судьялардын жүктөмүн эске алуу менен адамдын кийлигишүүсүн алдын алат. Бул өз кезегинде сот системасынын ачык айкындуулугун камсыздайт. Система сот кызматкерлеринин ишин бир топ жеңилдеткен. Айырды менен иштөө жеңил. Мисалы келген ишти иштен кайсы тип, кайсы категорияга кирерин ачып, ошого жараша толтуруп, кайсы соттон келди, канча томдон турат иш, кайсы судебный актыны кайра обжаловать этип атат, эми ошол ишке кассацияга каршы жазып атат, ошону толтурабыз. Соттолуучунун аты жөнүн, туулган жылдарын жазабыз, кимден арыз түшүп атат, аны жазабыз жана кайсы сот караган, биринчи инстанцияны, экинчи инстанцияны, ошондой эле анан баарын толтуруп, сактап, анан автоматтык түрдө бөлүштүрөбүз. Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолунда сот тутумунун дагы өз салымы бар. Акыркы жылдары соттун ачык айкындуулугун камсыздоо менен сот адилеттигин ишке ашырууга жана анын жарандарга жеткиликтүү болушуна өзгөчө көңүл бурулуп келет. Жогорку соттун жаздык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын ишин камсыздоо бөлүмү дагы бул багытта иш алып барып келет.